Муса Жусупов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Кыргыз тили жана адабият мугалими Туратбекова Эльзат. 7-класс кыргыз адабияты. Саламатсыңарбы балдар, баарыңарга кутман күн. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабакка жакшы көңүл коюп угабыз. Бүгүнкү биздин темабыз чыгыш адабиятынан Назим Хикметтин өмүрү чыгармачылыгы. Сабагыбыздын максаты Назим Хикметтин өмүрү чыгармачылыгы менен таанышасыңар. Чыгармаларын көркөм окуп, текстин мазмунун кайра айтып берүүгө көнүгөсүңөр. Боордош элибиздин улуу инсандарын, алардын чыгармаларын окуу менен көркөм адабиятты сүйүүгө, билүүгө тарбияланасыңар. Назим Хикмет 1902 жылы 15 январда Түркиянын Салоник шаарында атактуу бай үй-бүлөдө туулган. Назим Хикмет 15 жашында Согуш деңизи окуу жайында окууга кирип, бирок революциялык кыймылга катышты деп окуусунан чыгарылган. Жаш кезинен эле зулумдук менен теңсиздикти, карапайым элди эзип кордогон төбөлдөрдү жек көргөн. Анын ырлары 1917 жылдан баштап жарыялана баштаган. 1921 жылы Москвага келип, чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинен билим алган. Элдик күрөшкө үндөгөн. Чыгармалары үчүн түрмөгө камалган. 1938 жылы 28 жылга кесилген. Анын көптөгөн чыгармалары темир тор артында жазылган. 1950 жылы эл аралык Назим Хикметти коргоо кыймылынын кысымынан улам оорулуу акындын ачкачылык жарыялаган нааразылыгынын натыйжасында Түркия өкмөтү ага азаттык берген. 1951 жылы экинчи мекени болуп калган Москвага келип жашап калат. Дүйнөнүн жарымын кыдырып, тынчтык үчүн күрөшүп, өзүнүн эң мыкты ыр, поэма, аңгеме, роман, пьесаларын өз эне тилинде түркчө жазган. Бул улуу адам 1963 жылы Москва шаарында дүйнөдөн кайткан. Белгилүү акын Симонов ал прозаик катары таланттуу, драматург катары эң эле жакшы, акын катары улуу адам болгон деп баа берген. Чыгармалары көзү тирүүсүндө 40тан ашык өлкөлөрдө которулган. Биздин окуу китебибизде Назим Хикметтин Пенденин макулуктай бир түркөйү, Керез, Мажүрүмтал, Меметке соңку катым деген чыгармалары берилген. Мажүрүмтал. Назим Хикмет Мажүрүмтал деген ырында Түркиянын каардуу, оор турмушун көрсөтүп, өз элинин боштондугу үчүн күрөшкөн жаш жоокердин образын кайталангыс таамай боек менен айтып берген. Бул чыгармасын биздин окуу китебибизде жазылган. Балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Үйдөн Назим Хикметтин Мажүрүмтал ырын көркөм окуп айтып бересиңер.